Санариптик система керектүү документтердин электрондук түрдө болуусун шарттайт. Мындай тутум Чүй облусунун Беловодск айыл аймагында да ишке киргизилген. Азыркы тапта айыл өкмөттө Санарип аймак системасы боюнча 9га жакын мамлекеттик маалымдамаларды берүү мүмкүнчүлүгү бар. Учурда мындай шарт 20 миңден ашуун адамдын жашоосун жеңилдетүүдө. Мен бүгүн ошо жашагандыгым тууралуу справка маалымат алайын деп келдим эле. Өтө ыңгайлуу. Биз биринчи жолу эмес, канча жолу кайрылып атабыз. Ар бир жаран үчүн бул система абдан ыңгайлуу деп айтсам болот. Себеби дегенде мурун келип журналдан өзүбүздүн дарегибизди таап, ошол журнал аркылуу издеп убакыт кетчи. Андан сырткары анын баары колго жазылчу. Азыркы эми бардыгы тең компьютеризация болуп аткандан кийин бизде азыр баары тең системага, базага киргизилген экен. Биринчиден убакытты үнөмдөп атабыз. Себеби дегенде келдик, биздин паспорт аркылуу эле баардык данныйларыбыз, маалыматтарыбыз топтоштурулган системада. Ушул жерден эле дароо мындай справкаларды алып, керектүү справкабызды алып кетип атабыз. Үй-бүлө, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк, бодо малдын бары жогу тууралуу маалыматтарды алуу жана башка мамлекеттик кызматтар эми электрондук порталда жеткиликтүү. Бул Кыргызстанда 2020-жылы колдонула баштаган Санарип аймагынын системасындагы атайын тиркеме. Учурда Санариптик платформа бардык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында ишке ашырылууда. Санарип системасы боюнча биз 9 маалымат бере алабыз. Анын ичинде ушу башка өлкөгө чыкканда алышат, үй-бүлөлүк курамы тууралуу справка маалымат алышат, өзүнүн жашагандыгын тастыктаган маалымат алышат, жана ошондой эле жана жандыктар бар тууралуу кредит алууга маалымат алышат, жана ошондой эле жарандарыбыз жөлөк пул алууга маалымат ала алышат. Ар бир айыл өкмөттө жарандардын арыздарын кабыл алуу жана документтерди берүү бирдиктүү терезе аркылуу жүргүзүлөт. Ага ылайык ар бир айыл тургунунун жашаган жери, ага тийиштүү жеке маалыматтарды каттоо үчүн электрондук журнал түзүлдү. Мунун баары калк үчүн күбөлүктөрдүн кагаз формасын жоюуга мүмкүндүк берет. Адистер бул тутум 2023-жылы да уланып, ал 4 багыт боюнча ишке ашырыла турганын айтууда. Ал жердин ичинде дагы 4 көрсөткүч бар. Бул ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын паспортун түзүү. Экинчи көрсөткүч бул ошол өрөөндө жашап жаткан биздин жарандарды 100% түрдө баягы каттоого алуу. Үчүнчү көрсөткүчүбүз бардык ошол айыл өкмөтүндө бар жана туруп каттоодон өткөн бардык жанагы субъекттерди, башкача айтканда кыймылсыз мүлктөрдү, чарбачылыктардын бардыгын каттоого алуу. Ал эми эң акыркы көрсөткүч бул 100% түрдө маалыматтарды ошол система аркылуу ала башташы керек. Учурда Санарип аймак системасы 484 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына киргизилген. Анын ичинен 452си айыл өкмөттөрү жана 32си шаарлардын мэриялары. Маалыматтар базасына 1 миллиондон ашуун жарандарды каттоого алган. Бүгүнкү күндө система аркылуу маалымат алмашуу, жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы менен жолго коюлган. Кыргызстанда санариптик технологияларды киргизүү Евро биримдик тарабынан колдоого алынууда. Жанара Абдуллаева, Самаган Тайырбеков, 5 канал.